мен ушундаймын деген адамдар бар да. Өзгөрүүнү каалабаган, ошолорго бир кеңеш берсеңиз дегендей бергем да. Мисалы, өздөрү аракет кылыш керекпи же бирөө аларга тарбия бериши керекпи деген маанидечи. Бул өзгөрүү маселесине келе турган болсок, албетте өзгөрүүнү ар бир адам баласы өзүнөн баштай турган маселе. Ошол эле учурда мисалы кээ бир адам мен ушундай жаралып калыптырмын, менин мүнөзүм ушундай, менин табиятым ушундай деп өзүнүн кайсы бир деңгээлде коргоп өзүнө бир калкан кылып алгандыгы туура эмес түшүнүк болуп эсептелет да. Себеби дегенде биз бул туура эмес деген нерсени, бул жакшы эмес деген нерсени биз кайсы нерсе менен таразалайбыз? Биринчи. Бул Кудай Таала тарабынан берилген тараза менен таразалайбыз. Бул жанагы эле адилеттүүлүк таразасы да. Ошол таразаны таразалаган учурда кайсы бир нерсени жаман нерсе деп, аны адамдын ыйманы менен, адам акылы менен туура эмес экендигин көрүп билип турган нерсе болсо, аны жок мен өзүм ушундаймын деп атканы, демек ал өзүнүн нафсин жеңе албай аткандыгы, өзүнүн алсыздыгынын бир коргонучу калканы болуп эсептелет да.